biri-birini urushturuuchu atayın jiндер болот да. Kelip alıp durup atasının sözünü apasına, yani kүйөөсүнүн sözünü ayalına, ayalının sözünü kүйөөсүнө jakpaganday kılıp uğuza turgan atayın şeytandardын jamaаты бар да. Ayalı жакшы эле сөз сүйлөп жатат. Бирок kүйөөсүнө ошону тескери угузуп коет да. Çay içпейсизби десе, батыраак çay içпейсизби эми күттүрүп дегендей угузат да. Kүйөөсү жакшы эле айтып жатат. Тамак жасагансыңбы? Күндө жасабайт элең, бүгүн жасадыңбы деп айткандай угузат да аялыначы. Анан не болот? Анан чыр-чатак чыгат. Кайсыл үйдө Куран окулса ошол шайтандар кетет. Эмнеге? Периштелер келет да. Периштелер келдиби? Болду, алар качат. Мисалы бир үйгө милициялар келсе, уурулар качабы? Качат да. Неге? Милициялар келди. Ошондо эле кайсыл бир жерге периштелер келсе, жанакындай шайтандар качат, таптаза. Корккон адам мисалы. Неден коркот? Ууру, каракчыдан корккон адам. Үйүндө 10 милиция болсо не кылат? Беймалал тынч жатабы? Ооба, неге? Милициялар бар да. Ошондо эле үйүндө 10 000 периште болсочу. Келеби бир шайтан? Жок. Ошого үйгө айттым го, берекет, рахмат. Окуйлуу үйдө болду, тыптынч бири-бирине айткан сөзү жакшы эле угулат. Чай içесизби, курсагыңыз ачкабы, сизге жаккан тамакты кылып койдум дегендей угузат да күйөөсүнөчү. Рахмат, ооба, чай ичели деп айтат. Тамагыңыз даярбы десе, аялына кандай угулат? Күндө мага кызмат кылып тамак даярдайсыз, бүгүн деле тамак даярдагансызбы дегендей угузат, аялы да сүйүнөт. Ооба, тамагым даяр, кандай сон? Ошол мурунку эле сөз, бирок жакшы кабыл алып жатат. Неге? Себеп жанакы туура эмес угуза тургандар жок да шайтандар.